Саламатсыңарбы балдар. Өлкөдөгү азыркы кырдаалга байланыштуу кайрадан география сабагын аралыктан окутууну баштайбыз. Кана балдар, жакшылап көңүл буруп угуп отурабыз. Балдар, сүрөттө глобусту, картаны көрүп турасыңар. Өзүңөр баамдагандай эле, биз 5-класста өткөн табият таануу сабагынын бир бөлүгү болгон география сабагына кадам таштайбыз. Келгиле балдар, география сабагынын биздин жашообуздагы маанисине көңүлүбүздү бурабыз. Биз күнүбүздү географиядан баштаарыбызды ойлонбойбуз деле. Аба ырайына жараша кийингенде же кол чатырды унутпаган учурда. Сааттардын алкактарын билүү менен биз эч качан учакка кечикпейбиз. Бүгүн кайсы күн экенин билүү менен биз эч качан досубуздун туулган күнүн унутуп калбайбыз. Жан чачындардын санын, мүмкүн боло турган табият кырсыктарын эске албай, геологиялык негизди билбей туруп, долбоорлоону жана курулушту жүргүзүү мүмкүн эмес. Тоонун эңкейишин эске албасаңыз, сиз жолду кура албайсыз. География бул улуу ачылыштардын доору. Аларсыз биздин столдо чай дагы, кофе дагы, какао дагы, калемпир дагы жана башка деңиздин ары жагынан келген белектер дагы болмок эмес. Картөшкө дагы болмок эмес. Туристтик фирмада иштөө менен сиздин кардар кайсы өлкөгө барса, анын климатын билишиңиз керек. Баса, космонавттар биздин ысык көл адамдын көзүнө окшош деп айтышат. Эс алуу жерин географиясыз кантип тандаса болот? Географияны билүү менен биз өзүбүздүн жылдызыбызды таба алабыз. Бизди дайыма жана бардык жерде география курчайт. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы география илимине киришүү. Силер эң байыркы илимдердин бири болгон географияны үйрөнүүгө киришесиңер. География жер бетинин жаратылышын, калкын жана алардын чарбачылык иш-аракеттерин изилдейт. География деген атты илимге байыркы грек окумуштуусу Эратосфен Керенский берген. Ал биздин заманга чейин 276-жылдан 194-жылдарга жашап өткөн. Математик, астроном, географ, филолог жана жазуучу болгон. Грекче гео жер, графо жазуу деген сөздөр. Демек, география жерди сүрөттөп жазуу дегенди билдирет. Алгачкы географиялык маалыматтарды саякатчылар чогултушкан. Алар көбүнчө соодагерлер болушкан. Алыскы сапардан кайтышкандан кийин алар өздөрүнүн мекендештерине башка өлкөлөрдүн жаратылышы жана адамдары, өсүмдүктөрү менен жаныбарлары жана башка нерселер жөнүндө айтып беришкен. Башкача айтканда, жер бетинин айрым аймактарын сүрөттөшкөн. Өткөн убактагы география көбүнчө баяндап жазуу мүнөзүндө болгон. Азыркы географиянын негизги милдети жер бетинин айрым бөлүктөрүнүн, анын ичинде биздин өлкөнүн, башка өлкөлөрдүн аймагынын жана жалпысынан бүт жер бетинин жаратылышын, калкын жана чарбасын бирдиктүү түрдө үйрөнүү болуп эсептелет. География негизинен экиге бөлүнөт. Физикалык география, экономикалык, социалдык география. Физикалык география жер бетинин жаратылышын окуп үйрөтөт. Грекче физис жаратылыш дегенди билдирет.
Экономикалык социалдык география халкын, анын чарбачылык иштерин, өндүрүштүн жайгашуусун, грекче экономик, үй чарбачылык, чебердик дегенди билдирет. География билиминин маалымат булактарына кайрылып өтсөк. Карта, глобус менен иштөө, китеп маалыматтарын табуу, жердин планын колдонуу, космостон тартылган сүрөттөр маалымат булактары болуп эсептелинет. География илиминин изилдөө ыкмаларын карап өтөлүк. Тарых ыкмасы байыркы убактан азыркы убакка чейин изилдөөнү камтыйт. Байкоо ыкмасы кандайдыр бир жерди толугу менен изилдөө. Картографиялык ыкмасы тематикалык карталарды пайдалануу менен географиялык объектилерди байкоого болот. Статистикалык ыкма байкоолор аркылуу алынган маалыматтарды талдоо. Салыштыруу ыкмасы объекттер менен кубулуштардын окшоштуктарын же айырмачылыктарын аныктоо жолу. Моделдештирүү ыкмасы геосистемалардын модельдери иштелип чыгат. Аралыктан изилдөө, аэрокосмостук изилдөөлөрдү колдонуп жердин карталарын түзүү. География илими башка илимдер менен да тыгыз байланышта. Биология, экология, физика, химия, геология, математика, астрономия, тарых жана башка сабактар. Физикалык география жер шарынын бетинде жүрүп жаткан процесстер менен кубулуштардын пайда болуу себептерин, таралыш закон ченемдүүлүктөрүн изилдейт. Келгиле балдар, жаратылыштын дүйнө жүзүндөгү ар кандай кубулуштарына жакшылап көңүл буруп көрөлүк. Биз бул жерден жаратылыштын ар кандай кубулуштарын жана ар түрдүүлүгүн байкап жатабыз.
дүйнө жүзүндө жаратылыш бирдей эмес экендигин байкасак болот экен. Ар кандай жаратылыштын таң калтырган кубулуштарын көрүп турабыз. Жаратылыштын кубулуштарын окумуштуулар изилдеп келишет. Адамдар ар түрдүү жаратылыш шарттарында, түздүктөрдө, жана тоолордо, токойлордо, же ачык талааларда, чөлдөрдө да жашап иштешет. Алар эгин айдап, мал багышат, кен казып, үй курушат. Завод менен фабрикаларда көптөгөн буюмдарды чыгарышат. Жашоого керектүү бардык нерсени, абаны, сууну, азыкты жаратылыш берет. Жаратылыш байлыктарын туура пайдалануу үчүн аны терең үйрөнө билүү керек. Жаратылыш шарттарынын жана байлыктарынын ар түрдүүлүгүн, эмне себептен бир жерде ысык, башка жерде катуу суу, бир жер саздак болсо, экинчи жер таштак, бир жерде токой өссө, экинчи жер какшыган чөл болот, жана ушул сыяктууларды түшүндүрөт. География жер бетинин жалпы жаратылышы кандай жана анын байлыктарын кантип туура пайдалануу керек. Жаратылышты кандай жол менен пайдаланганда анын байлыктары тез түгөнүп калбай, же кайра өз калыбына келип турары, жана жаратылышта бизге жагымсыз кубулуштардын болбостугу изилдөөлөрдүн айкын көрүнүшү керек. Физикалык география адамдардын чарбачылык иш-аракетинин натыйжасында жаратылышта пайда боло турган өзгөрүүлөрдү да алдын ала аныкташы керек, көрө билиши керек. Бул географиялык прогноз. Мисал келтирсек, суу сактагыч курганда же сазды кургатканда өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү кантип өзгөрөт? Жаратылышта адамдын кызыкчылыгы үчүн кантип жакшыртууга болот? Мындай суроолорго жооп табуу физикалык географиянын эң маанилүү милдети. Географиялык билимдерди силер 6-11 класстарда үйрөнөсүңөр. Баштапкы физикалык географиянын курсу силерди жер бетинин айрым аймактарынын жаратылышынын өзгөчөлүктөрүн, калкын жана алардын чарбачылык иш-аракеттерин үйрөнүүгө даярдайт. Ал үчүн жер бетинин чоң бөлүктөрүн анчалык чоң эмес кагаздын бетине, географиялык картага жана жердин планына кантип түшүрүп көрсөтүүгө болоорун түшүнүшүңөр керек. Ошол эле учурда силер географиялык картаны жер бети жөнүндөгү жаңы географиялык билимдерди алуу үчүн пайдаланууга үйрөнөсүңөр. География курстун эң ири негизги бөлүгү жер планетасынын айрым катмарларын мүнөздөөгө арналган. Анда литосферанын, атмосферанын, гидросферанын, биосферанын курамы, түзүлүшү жана алардагы ар түрдүү кубулуштар жөнүндө айтылат. Балдар, ар бир катмарга токтолуп өтсөк. Литосфера жер кыртышынан жана мантиянын эң үстүнкү катуу бөлүгүнөн турган катмар. Гидросфера жердин суу катмары, океандар, деңиздер, дарыялар, көлдөр, суу сактагычтар, мөңгүлөр жана жер астындагы суулардан турат. Атмосфера жердин газ катмары. Ал бир канча газдардан турат. Биз аны аба дейбиз. Биосфера жер шарынын тиричилик катмары. Жердин негизги катмарларынын бири менен айкалышы жана өз ара байланыштуулугу
жөнүндө түшүнүктөргө ээ болосуңар. Бул материалдарды терең түшүнүп өздөштүрүү үчүн силерге табият таануу сабагында өткөн билимгер сөзсүз керек болот. Жер бетиндеги адамзат бөлүмү жердин калкы жөнүндөгү баштапкы маалыматтарды камтыйт. Анда жер шарында жашаган калктын саны, өңү түсү, айырмалары, алар кандай өлкөлөрдө жашай тургандыктары тууралуу маалыматтар берилет. Картадагы материктер менен океандарга карап чыгалы. Тынч океан, Атлантика океаны, Инд океаны, Түндүк муз океаны. Материктерге токтолсок, Евразия материги, Африка материги, Түндүк Америка материги, Түштүк Америка материги, Австралия жана Антарктида материги. Ал эми материктердин глобустан көрүнүшүнө көңүлүбүздү бурсак. Евразия Европа жана Азия болуп экиге бөлүнөт. Батышынан Атлантика океаны, түндүгүнөн Түндүк муз океаны, чыгышынан Тынч океан, түштүгүнөн Инд океаны менен чулганып турат. Материк океандардын бардыгы менен чулганып жатат. Африка материги батышынан Атлантика океаны, чыгышынан Инд океаны, түндүгүнөн Жер ортолук деңизи, түндүк чыгышынан Кызыл деңиз менен чулганып турат. Түндүк Америка түндүгүнөн Түндүк муз океаны, батышынан Тынч океан, чыгышынан Атлантика океаны менен чулганып турат. Түштүк Америка батышынан Тынч океан, чыгышынан Атлантика океаны менен чулганган. Австралия чыгышынан Тынч океан, батышынан Инд океаны менен чулганган. Антарктика дээрлик түштүктө орун алган. Жер бетинин кургактыгын 29% ээлесе, океан 71% ээлейт. Ошондой эле өзүңөр жашаган жердин жаратылышын, анын байлыктарын, чарбачылыкта пайдаланышы жөнүндө билүү да өзгөчө маанилүү. Ал билимдерди силер сабак учурунда курстун ар түрдүү темаларын өтүүдө эле эмес, экскурсияларда, жаратылыш кубулуштарына байкоо жүргүзүү учурунда да аласыңар. Географиялык билимдерди өзүңөр жашаган жердин жаратылышынын өзгөчөлүктөрүн түшүндүрүү үчүн колдоно билүү силердин патриоттук сезимге, жаратылышты сүйө билүүгө жана аны коргоого тарбиялайт. Бүгүнкү сабакта эмнелерге токтолдук? География илим катарында мааниси чоң экендигин, физикалык географиянын маанисин, 6-класстын физикалык географиясынын негизги бөлүктөрүн токтолуп өттүк. Анда эмесе, балдар, эмки сабакка чейин көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.